Кыялы чорт, эрке, каалаганын кылган, бир өзүнчө бир табышмактуу инсан деп. Бул менин бала кезимдеги кыялдарым ошондой болчу. Кыргыздын Амриш Пуриси деп. Биз илгери бала кезде Индия кинолоруна барганда столго жармашак алып бир көзүнүн önүнө корккон актер менен да мындай бир окшошо кетесиңер. Айтчабы? Өзүңүз сезесизби ошону? Билем, көз бакырайган, мурду кырдач. Көзү менен эле коркуткан. Анан менин мамашам айтат, бар жоктун баарын билесиң, тилиң сайрайт. Ошо аял албай койдуң, аял алып келбейсиң, тигинтпейсиң, мейлип ат бүттү. Эркек мындай болуш керек да. Ооз жесең оозу бар, көз жесең байкаган көзү бар, чекеси бар. Саламатсыздарбы, актер, манасчы, сүрөтчү. Бул бүгүн биз маек кыла турган бир адамга таандык таланттар. Өзү көп жылдан бери эл алдына чыгып жүргөнү менен жан дүйнөсү жалгыздыкты жактырат. Кыргыз Республикасына деги эле көпчүлүккө Курманжан Датка тасмасында Алымбек Датканын башын алган Чотондун образын жаратканы менен таанымал. Бүгүн биздин студияга ачылам, чачылам, кыргыз элиме бардык чындыкты ачык айтып берем деп келген коногубуз Жумабаев Рысбек Эсенбекович. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ошо бизге Рысбек Жумабаев актер, манасчы, сүрөтчү келет дегенде көпчүлүк айтты да, кыялы чорт, эрке, каалаганын кылган, бир өзүнчө бир табышмактуу инсан деп. Чынбы ушул? Бул менин бала кезимдеги кыялдарым ошондой болчу. Чындыгында эле бала кезимдеги эркелиги, менин ата энем, чоң энемдин кароолугу, мага кылган мамилеси аябай эрке болчумун. Ошол нерсени туура айтасыз, азыр дагы өзүмдөн байкап калам. Ошол нерсе калып калат экен канда. Бул чындык. Балалыгыңыз жөнүндө бир аз айтып берсеңиз, эрке болдум деп өзүңүз баштап калдыңыз, калыптанган деп. Дарканда чоңойдуңуз. Дарканда. Учурда ошол эле айылда турасыз. Айылда турам, Бишкекке барып келебиз. Жумуш боюнча. Чыкырыктар ушундай. Шепкинге тапшырдыңыз. Ал 85 жыл, ошол жылдары Шепкинге тапшырган өзүнчө бир окуя, тапшырып алып бир курс окугандан кийин кетип калган өзүнчө бир чоң окуя да. Эмне түрткү болду сизге? Эми Шепкинге 1985-жылы өттүк, 14-үбүз. Шепкинде окуп жүргөндө Москваны көрдүк, Ленинди көрдүк. Ой, адам болот деген ушул, актер болот экенбиз, жылдыз болот экенбиз деп ай жалындаган жаштык кезе жүрдүк. Кептин кыскасы аябай таасирлендим. Аябай ушу ыраазы болуп, ушу актер болсом экен, Сүймөнкулдай болсом экен дегендей жаштык кез экен да. Баягы саябандап, сабалап турган кез, 26 жаш курак делем анда. Эми токот эл жарал көп сөз, кыргыз айтат, түшүңө карап иш кыл деп, мен түшүмдө чим түшүп калды. Чим түшүп калып, окуудан кете бердим, эми себептери көп. Ошол 86-жылы октябрь айында келдим. 86-жылдан 2002-жылга чейин мен кандай десем, бир топ кыйынчылыктарды көрдүм. Аз ойлоп көрсөм ошол мен электен өккөрүп, Кудай таала азыркы жетишкен жагым болобу, азыркы калыптануум болобу ошого даярдаган окшойт. Жана тишим түшүп калып деп эдиңизби? Эми баягы жумра журтка ачык айтып аткандан кийин кичине бир кашаан ачсак да, бул сиз кооптонуп баягы түш жорuganda айтып коет го, тиш түшүп калган, баягы бир кандайдыр бир жоготуулар болушу мүмкүн депчи. Ошондон кооптонуп чуркап келдиңизби? Же болбосо бул сизге баягы кандайдыр бир белги катары кабыл алдыңызбы? Ошол Москвада ишим жүрүшпөйт сыяктуу деген, мисалы үчүн өзүмдү да жоготуп алышым мүмкүн деген белги сыяктуу кабыл алдыңызбы? Туура, Кудайдын буйругу болбосо кубарыңдын чокусу деген кеп бар. Көрсө, мен айтайын дегеним бул таланттууларды, талантты деп коет, эми түшүндүрүп айтканда, чымыны бар кишилерди окуганга болбойт, араңдуу. Ошол жагынан кабыл алган турасыз белгини? Араңдуу, бул бир. Мен муну мындай кес айтайын чекеге чакканда, адам канчалык макул болсо көп окуйт экен. Эмне үчүн? Окуунун ичинде кала берет ал. Окуунун ичинде кала берет дагы, кажерден бизде штамп бар да, каерден окудуң эле, кайсы китептен окудуң эле депчи. Демек окуунун ичинде калбаш керек. Ал жазган адам анын жанында турган жери жок, анын ой пикири, анын аңызын жазат алчы. Демек, адам канчалык макул болсо көп окуйт дегендин маанисин ар жагын түшүнүш керек. Мен китеп окубайм, чын дегенде. Мен окуганда ар жагы ачылып кете берет. Ар жагын түшүнөсүң, калбы чыны билинет да. Демек, жанагы Кудай тааланын эме ушундай болду, мен ушундай электен өтүп турмун да.
эми ошол 2086 жылдан бери 2002 жылга чейин мен көп башыман эми аябай кордук көрдүм десем болбой калат Кудай алдында. Муну көрүшүнчө көрдүм кордукту. Ал кордук кандай болду? Ошону айтсаңыз. Эми кордуктун түрлөрү көп да. Кээ бир айтат иштедик, кыйналдык, акча жок болду, үйүбүз жок болду. Жок, андай эмес. Менимче кордук өзүңөн төмөн кишилердин көзүн карагандан өткөн кордук болбойт экен. Өзүңөн төмөн кишилердин көзүн Кудай каратпасын бир. Анан менин эч тартканы бир өзүмдүн мындай ой жүгүртүүм бар да, тилегим бар Кудай алдында. Кудай таала балдарымдын да, кыздарымдын да көзүн каратпай карасам экен деген оюм бар. Эми албетте караган жакшы, чайын ичкен жакшы. Бирок ошону алар чын жүрөгүнөн жасаса, сен ошого татыктуу болсоң деген баягы сансыз түпсүз ойлор ушинтип ойлоп кете бересиң да. Демек, жанагы окуу жөнүндө, түш жөнүндө мен айтып аткандарым ошол. Ошентип отуруп, көрсө окуудан мурун турмуштун окуусу бар экен да. Ошо турмуштун окуусун айтып берсеңиз, 86-жылы Кыргызстанга кайтып келдиңиз, түз эле Дарханга келдиңиз. Дарханга келдим. Ошондо Дарханда 2002 жылга чейин 15 жылдан ашык убакыт турмуш менен алып урушуп. Эмне кылдым дебейсиңер, мен жер казып жүргөн күндөр болду, грузчик болуп иштеген күндөрүм болду, кыркында иштеген убактар болду, стройкада иштеп жүрдүм, сакмалда жүрдүм. Ошентип мен карапайым эле жумуштарда, кара жумуштарды иштедим да. Ошол кишилердин көпчүлүгү мени көп жактырып алгансы, сен жүргөн турганыңда башка экен. Же иштеп деле кыйратпайт экенсиң. Мен кыйм аракетим башка өңдөнсө керек, жүргөн турганым башкача болсо керек. Эми Кудайдын берген мүнөзү, култ мына ошондой да. Анан ошолордун кээ бир адамдардын мени шылдыңдаган күндөрү болду. Шылдыңдаган күндөр болгон себеби мен Манасты айтар элем. Чоң манасчылар аян алдык, түш көрдүк деп башташат да. Сиздики таптакыр башкача экен. Сиздин чоң атаңыз аян алган экен, Чоң атам эмес, эми бу жерде мындай болот да. Карга атабыздын урпактарынан болобуз. Мынакей Дархан айылында Күрүшбек, Желден деп коет бизди. Мына Карганын 4-чү улу Кожотай. Ошо Кожотайга Жамангул Бапанын ээлигинен башкондон Зура деген апабыз, Бейшеке деген менин атам, аталаш. Мен атамдын иңилери бир урдамыз да. Ошол киши Бүйүшай энебизди аялдык алат. Мына ушул киши келин болуп келгенде түш көрүптүр. Түш көрдүм айндар, ушу биздин урудан бир бала төрөлөт экен. Тили чала ула сүйлөйт, ушу Манасты айтып чыгат деп, ошону сиз айтып атасыз. Зура деген апабыз. Сиз төрөлгөндөн кийин апаңыз, атаңыз, ушул баладан баягы Манас ыйык да, Манас темасы да ыйык. Мисалы үчүн анан ушул балабыз кийин Манас айткан адам болот, элге таанылат деп мындай бир башкача мамиле кылыштырбы же башынан эле бапестеп, Эми албетте менин энем Сулмакан атамдар өз заманында бардар дегендей, баягы өзүнүн доорунда жакшы жашап өткөн кишилер экен. Алымдуу, беримдүү. Менин атамды Дарханда Жумага колхоз деп коет. Себеби баягы 1932-34 жылы башкарма болду атам, чоң атам. Анан башкарма болду. Келгендер кадимки Саакбайлар, Осмонкул, Бөлө бала, Өнүша, бүт Курул Шашенин баары биздикинен келип, кайнети союлуп, ошолордон баягы коноктоп кетирчү экен. Анан айтайын дегеним, мен 4 жашка чыкканда биздин үйгө жолоочу келет экен. 4 жашка чыгып тантун төп басып жүрөм. Кызыл меш күйүп турат. Баягы кыргыздын кадимки жашоосу, бая тамак аш деген анан жолоочу келип, ал кезде билесиңер, жолоочуну тоозуп алып үйгө жолоочуну жолдобуз деп таанып алышат. Кондуруп, сыйлап. Анан мен баягы туруп алып тараңдап эркелеп, тияка басып, бияка басып тентек кылам да. Анан эртең менен туруп алып, апа, уулуңар кайда дептир. Десе, анан ал кишинин кулагы мындай жок экен. Кесик экен кулагы. Анан келип мен баягы 4 аяктап келип кулагынан кармалап минтип кызыгып эметкем го. Ошенткенде анан эртеси кетеринде айтыптыр. Анан жанайын ал уктап атат. Ошондой эрке болобу? Аябай тынчы жок деп анан карап туруп. Апа билесизби, жеңе деген апа дегенби, уулуңар чыган чыгат, мына бирок деп коюптур. Ошо бирок бойдон келетем ошол жөнүндө. Бирок деп коюптур да. Айтсаңыз, Манасты канча жашыңызда айтып баштадыңыз? Манасты мен 4-класстан тартып айтам. Мектептен баштадыңыз? Мектептен баштап айтам. Кудай тааланын бир өзүнүн бир сүйгөн пенжелерине берген бир таберик, бир баа бедин окшойт деп түшүнөм да, ушул жашыма чыгыпчы.
бул жөн нерсе болбойт экен чынында. Анан эми канчалык ачылдым, канча эме кылдым, мен өзүмдүн манатчылык милдетимди аткардым деп ойлойм. Аны азыр дагы мен айтып берейин, төмөндө айта турган эмеде. Анан эми кандайча анан эми кийин эстип калканда эле ошо 87-88 жыл экен түшүмө кирди. Түшүмдө 40 чоро келип тегеректеди мени. 40 чоро кадимки тегеректеп, анан килейген чоң бир көлөкө келди. Ошону түш көрдүм. Андан кийин мен деги эле ошол 2002 жылга чейин жана айтпадымбы? 2002 жылдары такыр болбой калдым мен. Баягы эч кимге керегим жок болуп урунуп беринип калдым да. Көрсө ушундай да бир өткөл бир учурчак болот экен, конечно, өттү кетчак болот экен. Талап чыгыш керек болду да. Өзүңүздү кармап жүрдүңүз багы. Анан Көр турмушту. мен эмнени айткым келет? Мына саябанду дейбизби? Эмөгүнү кыргызга аттын кашкасындай белгилүү Түгөлбай Казаков сүйлөп кечеси болду. Анан Түгөлбай Казаков эми баарыбыз билебиз, ырларын чоңойдук. Мен дагы жакшы көрөм бул адамдын. Мен ойлойм, ушу бүт Түгөлбай агабыздын обондору өзүнүкү эмес, Кудай Таала өзүнүн кулагына шыбырап бергендей деп сезилет да магачы. Аны айтайын деген мына Майрамбек Осмонов деген жигит алып бараттыр. Биздин Кудул, Парадис, Оончу, Ырчы дегенде анан эми сиз залкарсыз, момундагылар жаратыңыз залкарсыз деп атат да. Анда Түгөлбай айтат, залкар деп айтпаңызчы, уялып деген оң төс болуп атат деп атат да. Бер үстүндө теледен көрүп атабыз анан. Залкар деп Чыңгызды айтыш керек, залкар деп Саякбайды айтыш керек деп ошентип айтып атпайбы. Анан мен жаттым, анан түн ортосунда асмандан бир кабар келди магачы. Саякбай залкар эмес экен көрсө. Залкар эмес. Түгөлбай, Чыңгыз Айтматов, Төлөмүш Шакеев дейбизби, Сүймөнкул Чокморов дейбизби, булардын баары залкар экен. Саякбай залкар эмес экен. Саякбай калдай турган кара жер, аалам асман экен. Андан да бийик деңиз. Сиз өзүңүздү мен ушул айткан манас версияңыз эң жакыны Саякбай Каралаевге окшоштуп айтат экенсиз. Айтайын дегеним, Саякбай ошону айтып келатамбы деп ойлойм. Саякбай атам туп-туура 12 жолу түшүмө кирди. 12 жолу түшүмө кирди. Анан болбой калдым, мен ооруп баштадым. Мен азыркы эле биздин мына айтылуу Манджилы мазарында болдум. Бул 2003 август айлары болуш керек эле. Анан бардым, анан ошол жерден айтышты көз ашыктар. Өзүң эми ооруп атыпсың, азыр мазар бас деди. Мазар басасың. Мазардан калпайт ба, көрүнсө көрүн деп айт. Угулсу кул деп айт деди. Анан кеп чындан бузулбайт, көч кетти. Көч келе атат да. Көч. Кыргыз көчү. Угулбай кулагыма угулуп айтат да. Келе атат. Анан бир кичинекей баланын так рыйлаган үнү басылбай койду. Ошол угулду, анан келип отурдук. Ашказан Моорбат эле Мирбет деген агабыз бар эле, таап бул азыр Караколдо жашайт болуш керек ушу шаарда. Аялбай чес каза болуп калды. Ошол киши таапчылык кылып, баягы эме кылып атат да, миссиясын аткарып атат. Анан ошол жерде айтымчы, аңыш адамдарына Чогулбай Тырысбек, эми сеники угул чугулуп көрүнсө көрүнгөндүр. Сени ата-бабанын арбагы ошо дүйнөсүн кыдырасың деп камдап атышат арбактар. Сен Америкага чейин барасың деди. Мен шок болдум. Кайсы жылы болуп атат бул? Бул 2003 жылдын август айларында. Бир аздан кийин эле сиз баягы чоң жүрүшкө чыгып кетип атпайсызбы? Карабайсызбы. Анан эми мен таң калдым, кандайча эле жүрөм. Ал көп сөз, аны айтсаң кирип кетсең чыкпайсың, ошентип мен ат бороюн сыдырып, дүйнөсүн кыдырып, Саакбай ата түшкө кирип, жакындай мазар басып, жакындай көргөн азаптарынан кийин дүйнөсүн кыдырып келдим. Өнүккөн дээрлик баардык өнүккөн өлкөдө болдум деп айтсам болот. Америкада 8 штатында болуп келдим. Англияда 6 жолу болдум. Парижде 8 жолу болдум. Гонконгдо болуп келдим 2009-жылы. Улуу Британияда болдум 6 жолу. Анан Грецияда болдум, Италияда 2 жолу болдум. Испанияда 2 жолу болуп келдим. Манас айтып. 2 жолу Манас айтып барып келдим. Эми мен бир нерсеге таң калам да, ошол Манасты азыр айта албасам керек. Ошол убакта Кудай Таала камдаптыр мени, жанакы түш бекери болуптур, камдап, ошол мени сомдоп дегендей ичиме ак көктү киргизип, анан жолун ачып коюптур.
барып келдик. Анан барганда дагы ошол азыр Кыргыз элинин эл ачысы болуп наам алды. Нурлан Нышанов деген үйлөмө аспаптардын атасы деп койсок болот. Үйлөмө аспаптардын атасы, өзү обончу, күүчү. Бул жигит өзү англисче, түркчө суда сүйлөйт. Өзүн тарбиялаган өтө маданияттуу жигит. Эбепкеси экен Кудайдын, Нурлан Нышанов деген. Мына ушул Теңир Тоо деген ансамбль менен ошо манасты коштоп, ошо менен дүйнөбүздөн кыйрып келдик. Түшүнүктүү. Сиз мисалы үчүн Манжыл атага барып оорудум, кыйналдым деп аян алдыңыз. Анан кантип сиз чоң сахнага, ошол жана чоң ансамбльга кошулуп калдыңыз да? Тиги жерге Кудайдын буйругу, мен канча жолу Бишкекке манас айтын деп сабылдап бардым. Же мени кишилетип озобасачы. Же мени карап эле койсочу. Уккан да жок эч ким. Барат, тияка чыгырып башат, тияка барам издеп, филармонияда иштейм, эмне кылам деп канча жолу бардым да. Ошентип бир кечеде Нурлан Нышановдун аялы Гүлбаршын деп койчу, мен айткан, биздин Теңир Тоонун жетекчиси, аялы көрүп койганын жактырып, ушул кишини алып келчү, үйүнө чыгып алып, баласын да багышпадым мени. Багып, ошол тамак ашын берип, үйүнө жаккызып, даярдап, эме кылды. Анан Агахан фондунан мени даярдап көрсөтүштү. Булар мени бир ай текшеришти. Бул чыныгы эле манасчыбы, же жөн эле мындай киши деп. Ошентип Кудайдын буйругу болуп, эпке себеп болуп кетти. Ошол эле маалда сиз үй бүлө курдуңуз. Бирок тилекке каршы кийин баягы 6 бала төрөп бергенден кийин, бир аз балдар баягы боор көтөрүп калгандан кийин өмүрлүк жарыңыз бул дүйнө менен кош айтышыптыр да. Анан ошол үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. 5 кыз, 1 уул дейт. 1 уул. Арасынан 1 кыз сиздин артыңыздан актерлук дүйнөгө баш багыптыр. Эми мен мындай кичине бир кыстырмаларды, кошумча бир пайдаларды айткым келип атат, кичинекей чоң. Биз кыздарды күйөөгө бербешибиз керек экен. Коюңуз эми азыр канча кыз бизди карап турат. Уулдарыбызды үйлөбөшүбүз керек экен. Эмче дейсизби? Се кыздарды даярдап туруп, кесипкөй кылып туруп. Туура айтасыз. Аларды мындай пайдалын түзүп берип туруп, даярдап туруп анан күйөөгө беришибиз керек экен. Эми күйөөгө бериш, кафелерде той бериш, анан отуруп алып даңкүдүккө чоң акылдын кереги жок экен. Маселе кантип жашап кетиш керек, кантип ордун табат деген маселе да. Менин 5 кызым бар. Мен аккуларым деп коем. Мен ушул кыздарымдын курсагын ачырган жокмун жаш кезимде, бала кезимде. Эми албетте жетишпеген жактар болду. Жетишпеген, мен иштей албай жүрдүм ал кездерде. Акча деген балакет бар, иштеш керек. Борч жакканда зарабатывать дегендейчи. Анан бүгүнкү күнү айтайын дегеним, ошо 5 кызым тең өз жолдорун өзлөрү таап кетти. Тың чыкты. Өзлөрүнүн жолун таап. Жанагы ата энени багат деген ошол экен. Өзлөрүнүн жолун таап, ордун таап, жашап кетсе, мына бакыт да ошол экен, ордун тапкан да ошол экен. Эми жанагы үйлөнүп дегенде, меники чынын айтсам Айске мындай экен. Чоң сүйүү менен аялдарга келгенде мен космостон жолум жабык окшойт. Мени көп аялдар сүйбөйбү, же өзүм билбей каламбы, ким билет, шыгылып убакыт өтүп кетти. Айтайын дегеним, ошол балдардын энеси Айжан деп өзүм атын өзгөртүп коюп алгам, өзүнүн аты Чынара болчу. Оргочордун кызы. Бул 5 баланын наслын тарашат булар, уурусу. Оргочордон болот өзү. Булар дагы 7 кыз, бул 5-инчиси болчу, 5-инчиси. Анан айтайын дегеним эмне? Мени азык эле мамашамдын көзү түлү Закен апам эле алып келип берген. Сүйгүйсүз жок. Эч кандай тааныш да эмес белеңиз. Таанышым, мунун сиңдиси Оргочордо турар эле, мен мамашамдын сиңдиси Жакиш деген. Мына ошонун кошунасы экен. Жактырып эле бар, сизге туура алып эле. Ай ушу саат чыдайт, көзү тирөө экен, эңине чыйрак экен деп, ошол менин балдарымдын энесин, менен ошол өмүрлүк жарымды Айжанды алып келип берген, мен энем эле болчу. Бактылуу канча жыл жашадыңыз? 25 жыл жашадык. Мен бир нерсеге өкүнөм аябай. Биз болуп турган кезибизде, толуп турган кезибизде, жашоо жүрүп аткан кезибизде биз керек болсо кандай айтсам жарашат. Биз мындай жубайларыбызды, аялыбыз, эркектер өппөй да калат экенбиз көрсө. Муну туура түшүнүш керек. Айшын, мен сени сүйөм, келчи өп коюн деп өппөйт экенбиз биз. Эгер чын-чынына келсек. Муну азыр өкүнүп айтып атасыз. Азыр өкүнүш бул ошо өппөйсүң деген сөздүн ар жагында көп нерсе жатат. Муну туура түшүнүш керек. Ой жүгүрсөчү. Анан эмне айттым келет, мага чыдады. Мага чыдаштын өзү өтө
темирден болуш керек. жаңыл мырзалык же каныкейликке деп ойлойм да. Анан бул кишинин артыкчылыгы өтө таза болчу. Өтө таза болчу. Кандай кийим кийгизип койсоң жараша эле. Сакадагы сары алтын кишиге ушундай көрүнүктүү, алымдуу, беримдүү болчу. Анан бул аял кишиники биринчи белгиси бул казанак алым мындай алыш бериш дегендей болот го. Бул ашканага барып кайра чыкканда даяр болчу. Тамагы 5 мүнөттө. 5 мүнөт ушундай. Себеби мунун мен чоң кайненем да ушундай экен, колдорунда бар. Кыздарым да ошондой. Эми тамак ашка. Эми тамак ашты аял затын бале жасайт. Бирок алын ичинен жасалат экен. Да, сүйлөшүп атып эле даамдуу тамак 5 мүнөттө даярдап койгон айымдар бар да. Ушундай аруу болчу, бул мындай арамдыкты, мындай куулукту андайды билчем эми, таза болсо. Кандай болсо ошондой болчу да. Ошентип 5 кыз узарты уулду, кызарып бузу болду дегендей 5 кыздуу болдук. Анан жалгыз эркек балам бар. Кичүүсү ошо канчада эле көз өткөндө? Азыркы ошондо 25-те же канча? 25-те ошо канча? Ошондо 67-нчи окуп атышкан. Сиз жаңгыз баягы ата жалгыз бой эне болуш абдан кыйын, бирок эне атаны дагы, энени дагы баягы алмаштыра алат да, ошо балага болгон сүйүүсүн берет. Жалгыз бой ата болгон андан да кыйыныраак болуш керек да. Анткени табияттан энелик инстинкттер жок да. Албетте. Кыргыз айтат да, орто жашта аялың өлбөсүн, орто жолдо атың өлбөсүн деп коет. Мен башыма келгенде баягы Үстөн Баатыр айткандай, көрүп келатабыз башка түшкө дегендей, мындай сөз менен айтып койгон менен эгер чын-чынына келсек, эми курсагым аш болгон жери жок, кийим бүтүн, баягы кыргызда мындай кеп бар. Жарды болсоң кооз жүр, бай жанынан түңүлсүн. Жалгыз болсоң чогол бол, көп жанынан түңүлсүн деген кеп бар. Мен бүгүн аталык милдетимди аткарганымды айтайын деп атам. Туугандардан да калган жерим жок, кошон колоңдордон калган жерим жок. Мен жалгызмын деп, мен аялым жок деп баарына кошулуп жүрөм. Муну менен айтайын дегеним эмне? Эгер аял жагына келсек, жалгыздыкка келсек, менин акыбалым оор эле. Акыбалы оор эле. Бирок 10 жыл мурун берген интервьюңузда аял издеп атам, бир жакшыраак варианттар мисалы үчүн чыгып калса, досторум караштырып атат, тең туштарым караштырып атат деген. Ошондон бери 10 жылдан бери чыга элекпи? Кечирип коюңуз эми мындай. Албетте, туура. Эми кандай десем, же сиздин талаптарга жооп бербейт абы дейм да. Же кандай десем, бул мен буга кошулбайм, талаптарга жооп берейин да. Мен чындын айтайын, 2 жолу аял алып келдим. Чындын айтып коеюн. Себеби баягы эми Кудай үчүн чындыкты айтууга тойлойт да. Эми экөө тең аябай, кандай десем, аябай жаман турмушта жашаган, кароосуз калган 2 аялды алып келип жашап көрдүм да. Кыска мөөнөттүн ичинде элечи. Мага эч ким айткан жок, мага эч ким кеңеш кылган жок. Мен мамашам деле, эжелерим деле, карындаштарым, балдарым ал деген жок. Мен атайы жашап көрдүм ушуну. Кудай, мени эмнеге жалгыз таштадың? Мен эмне жалгыз болуп калдым? Анан көрүп, ошо бир келинди көрдүм да, аябай жашоосу ушундай эме экен, анан алып келип, мүмкүн жакшы мамиле кылып көрсөм, мүмкүн кийинтип ичинтип көрсөм, мүмкүн машинеге салып алып сакадап көрсөм, оңолобу дегенде сынап көрөйүнчү, Кудай, ушуну көр дедиңби? Мен жалгыз калдымбы деген мааниде көрдүм дагы. Анан акыркысын айтып коеюн. Анан мен жанагы 2 бай келатат дейт. Анан кайырчы отурса, биринчи бай кайырчыга акча тыйын берген го. Экинчиси бербей коюп, антип айтыптыр. Ой, сен эле берип коесуң десе. Кудай бербеген нерсе мен эмнеге берем деп, анысыңарындай тигилердин кейпин көрдүм, ошо келиндин рай түзүн көрдүм, анан окуй. Мен жаңылыптырмын деп өзүм арданып кала бердим. Мындай менде башыман өттү чын айтканда. Баягы калп эмес чынында. Сизди мындай бир теледен көргөндө, кинодон көргөндө элдер керек болсо мындай тамаша чыкканда, Алымбек Таткандын башын алган башкесердин образын шунчалык жараткансыз, Ош тарапка барган сизге мындай бир кооптуу деген да. Уктуңуз беле ушул сөздү? Кандай деп ойлойсуз? Элдер мындай келип, ай, Токот Держери муну Садык Шернияз тартты. Садык Шернияз да Кыргыздын эң кыйын, мыкты жигиттеринин бири. Бу да өзүнчө тоо генч да, мен көрдүм, албетте. Бул жигит абдан мыкты жигит. Бул ошол ВГИКти бүтүп келип, ушул өзүнүн өмүрүн жашоосуна курман жандаккан экрандаштырды, билесиздер баарыңыздар.
Анан эми 2009-жылы легендарылуу Болот Шамшиев мени «Призраки Орехова леса» же болбосо Жаңгак Токойдун алакта тирилер тартып мени шейхтин ролуна чакырган. 2009-жылы Арсланбакка. Вот ошондо бул Садык Шер, Болот Шамшиев легенда кыргызча кино. Бул кандай кино тартат болду экен деп барып, мен ошол жерден көрүп калган. Баягы Анан мени көрүп калып ошо ойлоп анан ошол Курманжан Даккан тартылган чотонду мени чакырды. Албетте чотонду ойнойбуз деген актерлор көп болду, каскадерлор эме болду, ал көп сөз. Эми Токотер жери бу жерде мындай да, эми тарыхка эме келсек, Кокон хандыгын билесиңер, тарыхта бар. Мен айтар элем, бул Кокон хандыгы тарыхта орду жок деп эсептейм, бирок Кокон хандыгы өмүр сүргөн, дооранын сүргөн, ал өттү кетти баарын тең. Мына ошол Кокон хандыгы кыргыздын бүт кыйындарын, баатырларын бири-бирине тукуруп өлтүртө берген. Улардын максаты кыргыздын сулуу кыздарына, кыргыздын таза була аккан сууларына, жайытына, тоосуна кызыгып, салык салып, жакында чептерди куруп, сарбаздарды билесиңер, ушундай бир кыянаттык кылган да бул мелечи. Демек, мына ошол жанагы чотондун тагдыры, Алымбектин тагдыры, Алымбектин башын чотон эч качан алган эмес. Ал ак индин балдары өкөтөң жапалак урусунан тарайт. Бир кабарда айтып атышат, чотон жидигерден чыккан деген да терминден албетте. Деги эле кыргыздын санжыра тарыхы кайман айтылат да. Кайман айтылат, табышмактуу айтылат негизи. Бирок кинодо ошентип берилген да. Эми ушуну сценарий жазганда ушундай жазылыптыр. Эми Төлөгөн Касымбектин жазуусу боюнча бул чотон бул Алымбек Дакка тамак жеп атканда чапканда табакка түшүп калды дейт да. Анан эми бердин эп себептер көп. Ошол Садык Шернияз муну кинону трактовка кылды, өзгөрттү. Өзгөртүп, анан мен берин айтып коюшум керек, эми азыр бул исламда 5 маал намаз деген бар, осуят эмелери бар да, Меккеге баруу, тигиндей хадистер бар дегендей кеп да. Анан ушул таризде кандай ойлоду, мен аны айта албайт экенм. Именно ошол намаз окуп аткан жеринде бул киного ээлик кылып, кожоюндук кылып, режиссер Пасанович катары ошол намаз окуп атканда чаатырган салганы бул чоң резонансты жаратты да. Эл үчүн бул намаз окуп аткан кишини чаап салат, бул кандай болот? Андайын жоромолдоп чыгышпайды. Аял өлүп калды, мынакей өз операция болуп ашказанын алдырып салды, Кудайдын наказы деп молдоктерге Кудай берди, ошол киши мындан көп. Негизи эле баягы кино ар тараптуу резонансты жараткан кино болгондо сиз өзүңүздүн образыңыз жөнүндө айтсаңыз да, ошондон кийин баягы сизди мындай бир зөөкүр, мисалы үчүн мыкаачы адам катары кабыл алган учурлар болдубу? Болду албетте, жиркенип карашат мындай. Анан кээ айда мен сени жаман көрчүмүн, сен жакшы эле жигит экенсиң деген аялдар. Сүйлөшүп калган эле. Мындай сөз уктум да, кыргыздын Амриш Пуриси деп. Биз илгери бала кезде индийский Индия кинолоруна барганда столго жармаша калып, бир көзүнүн өнүнө корккон актер менен да мындай бир окшошо кетесиңер. Айтчабы? Өзүңүз сезесизби ошону? Билем, көз бакырайган, мурду кырдач. Көзү менен эле коркуткан. Мындай да, мен мындай бир ошо кыргыз элиме бир мактанып алайынчы. Эркек менде болуш керек да. Ооз жесең оозу бар, көз жесең байкаган көзү бар, чекеси бар, узун колу, шадулуу, мындай ачынып турган, көкжал, бир мындай бир карасаң албарысты, бир карасаң эркек, бир карасаң баатыр, бир карасаң бир кандай эле кишил турушун эмесин беремби? Деги эле мен өзүмдү мындай кичине мактап койгончу элдин көзү, мен эле адам, мен эле бир аял тууган дегендей кеп да, мисалы үчүн. Демек, мен тамашачын каралаш албетте. Эркекте болсо албетте. Анан эми мен ушуна да кошумчалап кетейин, мынтип электе. Ушул Курманжан Датка тасмасы да түшүмө кирди. Кадимкидей. Ал жөнүндө аян алдыңыз. Кино жөнүндө кеп жок. Кино деген кеп жок. Ошо тартуулардын алдында мен өзүм Аккел деген фильм тартып, өзүм бундар жөнүндө. Ошону монтаждайын деп киностудияга баргам. Барсам баса калып атпай, издеп жүргөн Садык издеп атат. Мен оюнда да жок, мен билбейм аны. Телефондо да билбейм. Телефондо билбейм. Ошентип таанышып калдык. Анан түш мындай болгон. Түшүмдө Садык Шернияз бүт аялдарды тизип алып жоолук байлап атыптыр. Түшүмдө. Мен жанында отурам. Мени карап коет, жаман эмес менен. Ошентип ада түштүн эмеси болуп келди дагы. Ушул Чотон кыргыз деген атка конуп, чотонду ойногондон кийин бүт Кыргызстанга таандыкты мени. Ошол күндөн ушул күн чотондун башын алган киши, Алымбек Дакканын башын алган киши деп айланды алты кетирип, автограф алган мындан көп, сүрөккө түшкөн мындан көп, минтип жийиркенип чочуган кишилер мындан көп. Ушундай болду. Анан мен өзүм көрөйүнчү фильмди.
деп карасам чындыгына жакшы чыгыптыр. Сиз жакшы жатканса, жакында эле дагы бир ошо Кыргыздын белгилүү жазуучусу, акын Мусакун Сатыбалдиевдин бала чагын өмүрүн элге жайылткан, тааныткан, тасмага тартылыптырсыздар да. Ошол ролуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Эми айтып берсек, бул мындай да, жанагы биз байбектер көрүп атабыз, мистиканы көрүп атабыз, Голливудтун фильмдери, бул абдан поставленный, даяр, бүт, баары жакшы да, суу агып атат, тоолоо кулап атат, ат карап атат, мушташып атышат. Бул оңой эле. Эми айылдагы карапайым кыргыздын жашоосун тартыш, аны менен жашаш өтө оор. Муну фокуска түшүрүш, муну тартыш өтө оор аябай. Анткендиги мунда өзүнүн пардасы болот, өзүнүн тору болот да, аны кирбесең ролу жөнөкөй эле көрүнөт да. Мына чыныгы жашоо ошол, чыныгы жашоо, чыныгы көрүнүш. Биз ошол 50-60 жылдарда Кудайдын куту, нуру жерге толук түшүп тургансыйт. Азыр ошол Кудайдын кутуулугу асмандан бизден алып кеткен сыяктанып, баарыбыз жар сүзүп, изденип, ордубузду таба албай, чабалактап, түнү кудан калып, шашып үшүп, эмне болуп атканыбызды билбей аткансыбыз да. Бул чындык ошондой. Анан мен Нурланга айттым, эми менин персонажым башка. Десем, жок, эң сонун ушул эми пошточуга мен кандай окшошомбу деп эмечи, анан ошого түшүп калдык. Анан эмне айткым келет. Мен бул киного тартканга чейин Мусакунду Сатыбалдиев менен кезиктим. Мен аябай ушунчалык ошол киши менен сүйлөшүп отуруп тазаландым да аябай. Бул киши таза ойдон калыптыр, жүрөгү таза, жөнөкөй, аябай байоо, ушундай мындай арманын кишиге айтпаган, мындай улунуп жулунбаган. Болгон эле Кудай Таала ушул буйругу. Демек, Кудай Таала ал кишини бекерине майып кылган жок да. Анын рызкысы бар, анын өзүнүн кенчи бар. Кудайдын буйругу экен. Эми Нурлан өзү да айтып атат, мисалы үчүнчү. Мына ар бир адамдын өзүнүн жашоосу тагдыры бар да. Ар бир кишинин тагдыры бар. Башы бүгүнкү күнү башы бүтүн бооресен киши барбы? Жок да. Телегей тегиз эч ким жок. Тамашалап айтсак, баары телегей тегиз болсо Кудайды унутуп тоңкоюп өлүп калбайсыңбы дегендей кетти. Баягы кандын бир татым тузу кем дегендей биз ушинтип карамашына жашап атабыз. Ошентип бул кишини көрдүм. Анан аялын көрүп аябай таң калдым. Каалагандай тууп койгон баласындай мамиле кылып, башынан сылап, келип тамагын берип, жанында туруп, мындай жакшылап карап көрдүм да. Биз билбейм, кийинки адамдарыбызбы, илгери көзүм көрбөй калды, шырылдап күлчүмүн. Кантип эле кишинин көзү көрбөй калса экен депчи. Баягы илгери кишилер айтса, чындын көзү көрбөй калат экен. Эми ал оор катар деп коебуз го. Мен жакшылап адамды караш керек да, мындайчы. Адамды карап койбойбуз, анын мындай көзүңө көрүнөт, а бирок ар жагын карап көрө албайсың да. Аялын карасам, аялда да ушунчалык таза, жөнөкөй, ал кишиде мындай амбиция деле жок экен, кайгапа деле жок экен. Болгон эле жанакы бутумдун баспаганы майып. Жанагы жетин жанына жандаш бол, жесирдин отун өчүрбө деген биздин терминдер бар. Ошол сыяктуу мен бул кишиден тазалыкты көрдүм, сүйлөшүп көрсөм. Аябай ушундай эме абдан. Анан демек бул мен ойлойм, мына кино ушул, мына жашоо ушул. Биз ушуга кайрылышыбыз керек. Эми кайрылалы десек, 50-жылдан 60-жылга кандай жашоо болду эле? Айтсаңыз, сиз роль тандайсызбы учурда? Мен азыр интернеттен баары чыгып атпайбы? Брюс Лиден тартып, Сталлоне, Лунгрен, Ван Дамды көргөзүп атат. Баарын билет экенсиз? Баарын көргөзүп атат. Айтайын дегеним эмне? Булар ушуга келди, бирок булар плата за популярность төлөп атышат баарын. Атактан чыкты да, көрүндү, ошол атак даңкын булар төлөп атышат. Мен муну менен эмнени айткым келет? Мен звезда болгон жокмун кинодо, бир баатырдын ролун аткарган жокмун. Аттың арманы, менин өзүмдүн арманым бар. Колума карагай найза берип, карагер атка мингизип, эр сайышка чыгып, бир тасмаларга тартылсам деген өзүмдүн улуу мемем бар да. Мен ошол жөнөкөй адамдарды, ошол Кокон хандыгынын убагындагы урмандыкка чалынып кеткен Чотонду жөнөкөй эле. Чотон ким? Чотон ошол убакта карапайым эле агайындын балдарынын бири, кыргыз ал. Ошол эле Чотонду айтып атпайбы тиги Кудай Арканчы. Анда Алымбек Такканы өлтүрбөсөң, анда Тайлак Баатырды өлтүрүп кел деп атпайбы. Мажбур. Таза да мажбурлоо. Анда айтып атат, карачы тазалыгын. Ал кыргызбы деп айтып атат. Ал кыргыз, анда мен да кыргызмын. Эмнеге өлтүрөм десең, сени кое тур деп. Анан
Найман уруунан чыккан Мажит деген сартка өлтүртүп туруп, анан шылтап коюп атпайбы. Демек сиздин арманыңыз жанагы кыргыз баатырын Вот. көрсөтүү. Азыр келсе тартылат белеңиз? Эмне үчүн жок, мен өзүмдүн билбейм, эми мынтип марктап торуктап алдан күчтөн баягы тайып калсам керек, бирок мен айтайын дегеним ар жак күчүм жетет го деп ойлойм. Эмне үчүн мен өзүм оңой менен бир нерсе жасабайм да, жасасам жан дүйнө менен кирип кетем, катуу Майын чыгарып, айтсаңыз баягы киши таанымал, белгилүү иштеп, мисалы үчүн болуш үчүн сөзсүз Бишкекте же болбосо чет жакасына жашабай эле айылдан эле баардык эмгектердин баарын жасаса болот деген бир сөзүңүздү булактардан көрүп калдым да. Албетте, мен үйдө жалгыз жашайм азыр. Мен чынын айтайын, чын сырым Кудай алдында. Мен өзүм жалгыз иштеп эсептебейм. Мен көндүм буга, анткени көнгөнүм мындай. Мен ошол мен өзүмдүн байбичем, ошо аялым каза болгондон кийин, байбичем деп коелу, үйгө баргым келбейт да, баргым келбей жүрдү. Мени ким тосуп алат, ким эме кылат, Дарханга. ушинтип баргым келбей жүрдү да. Анан эмнегедир ошол көңүлүм бузулуп барганда, эшик ачылып, мени баары тосуп алгансыйт да, бир нерсечи. Мен жалгыздыгым жоголуп кетет. Баягы сиз белгилерге маани берет турбайсызбы? Жоголуп кетет. Анан эми азыр көндүм. Көнгөн себебим мен жалгыздык мен эмнеге үйрөттү? Жалгыздык мен бир нерсени түшүндүм да. Биз аял алып, кыздарыбыз көөгөй тийип, ошол керек болсо чекеге чапканда айтайын, биз жашообуз, акыркы жашообузду жашап, ушу жан таслим болуп кеткенге чейин чыныгы жашообузду жашай албай калат экенбиз. Каалаганда жашай албай экенбиз. Мен бүгүн жалгыздыктан ошо чыныгы жашоомду, каалаган жашоомду кичине болсо дагы, аз да болсо жашап баштадым. Бирок ошентсе дагы сиз айтып атасыз, азыр дагы менин жүрөгүм сүйүүгө ачык. Эгерде мен жакшы баягы мен каалагандай жубай чыгып калса, саякаттайм деп жана айттым. Албетте. Туура мен муну кайдан үйрөнүп келдим деген сөз. Мен өнүккөн мамлекеттердин баарында болдум дебедимби? Алар саякаттайт экен. Алар конокко барат экен. Конокко кайда дебейсизби? Тоого конокко барат экен. Токойго, сууну жээк деп. Ушу мынакей Лондондо Хитроу деген чоң аэропорт бар жерде дүйнөнүн 3 мүнөт сайын 100 мамлекет учуп турат. Бостонго чейин 9,5 саат учуп барасың. Ошол тиги Американын Массачусетс деген штатынан тиги Бостон шаарынан ошо Хитроунун ортосу Атлантта. Океан үстү, океан үстү. Ошол абышка кемпирлер 60ка чыкканы, 70ке чыкканы пароход койчуп алып 3 айда кирет экен. 9 саат чакырган жерди 3 ай кыдырышып. 3 айда ошо пароход менен эс алышат экен дүйнөсүн. Биз эми эс албайбыз, эмне үчүн биз эме кылбайбыз? Бизде оор пайда болду, тиги Мекке кечирип койсун албетте. Анан тиги кичи ажылык, анан тиги Дубай, анан деген нерселер пайда болду да биздечи. Тоону көрүш керек. Мен эми Кудайдын буйругу экен Саймал ташка чыгып келдим. Саймал ташка чыгып, Саймал таштын барып байыркы гундардын эркинин ырдап келдим. Ушундай үн болду кулагыма. Дал өзүндө айтылып атасызбы азыр? Дал өзүндө. Бул эми бемелер, бул август айында Саймал ташты билебиз, көк артта бул Тогуз-Тородо 50 жер албетте. Анан Кантеңирдин тоосун көрдүм. Мен эми баягы конокко та саякат катары айтып атам да. Эми жана сиздин сурооңузга кайра келиш керек болуп атат. Мен өзүм көңүлүмдөн тиздей элекмин азыр. Анан менин мамашам айтат, бар жоктун баарын билесиң, тилиң сайрайт. Ошо аял албай койдуң, аял алып келбейсиң, тигинтпейсиң, мыйлап бүттү. Анан макул деп коем. Эми чын сырымды айтайын, издеп деле чыга элекмин. Издесем Кудайга шүгүр, мен колумдан келет го деп ойлойм. Өзүңүздү бактылуу адам катары эсептейсизби? Эмне үчүн адам бактысыз болуш керек? Эми терминдер чыгып атат. Адам бактысыз болсо өзү күнөөлүү деген терминдер чыгып атат азыр. Мен буга жартылай кошулам. Эмне үчүн аял киши мындай бир бечара байкуш болуш керек? Эмне үчүн актер бир бечара байкуш болуш керек? Зависимый болуп жүрүш керек деген нерсе. Мен ойлойм, муну жеңиш үчүн ичиңде жана мен айткан нерсе генч, ичиңде тоо болсо, көл болсо, ичиңде бир генчтер болсо, анан эмне үчүн аял киши мындай бир алсыз болуш керек, бир бечара болуш керек, ал күйөөгө тийип эле, бала төрөп эле, идиш-ак жууп эле, кир калай болуш керек деген нерсе да. Аялдар чындап ишке киришкенде шайтандар ишти кылат деген кеп бар.
демек аял киши дагы эми кыргыз ушинтип кайшылатып айта берет экен да. Бир замандарда кыздарды саткан, чөйчөк талканга саткан күндөрү болду. Ал оор замандарда. Ал оор замандарда болду. Бир замандарда ай катымдагы киши боконосу бош, эт жүрөгү жашык, бир мүчөсү кем деген күндөр болду. Анан ошентип отуруп мен кыздарым ошо Богон элинин самжарасын түп тамырынан мен чечмелеп, каныкейинибизди кызса калды, биздин Акылай эжебиздин тиги Манастын экинчи аялы болуп эсептелген, биринчи аялы эсептелген. Шунун баарын чечмелеп айтып бердим дагы. Эми болушунча ошол жагынан кыздардын табый аламын. Жакын арадагы пландарыңыз? Проекттер көп. Мен ошо кинотасанда берем оюмдачы. Гундар жөнүндө, анан деги эле аял затына эле ошо жаңы мырза жагынан болобу ушу кыргыздардын немелерин деги эле бул Насибек Кыйры жөнүндө бир Аккел аттуу фильм тарсам деген оюм бар. Ишиңизге ийгилик. Мен телекөрүүчүлөргө эскерте кетейин. Бүгүн биз менен актер, манасчы, сүрөтчү Жумабаев Рысбек агайыбыз болду. Саламатта калыңыздар.